Айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айы жыйынтыкталып, борборубузда Орозо айт майрамы масштабтуу деңгээлде белгиленди. Орозо айт 2023 аттуу майрамдык салтанат өнөктөштөрдүн жардамы менен Умма Ислам журналы тарабынан уюштурулду. Биздин ардактуу коноктор, башка мамлекеттерден келген меймандар, биздин бүгүн уюштурган чоң иш-чарага Орозо айт майрамына кош келиңиздер. Бул күнү адамдар атайын жакшы кийимдерин кийип, балдарын жетелеп, жаркыраган маанай менен салтанатка күбө болуу үчүн Ынтымак эки паркына агылып келишти. Майрамдык иш-чарага ар кыл улуттун жана ишенимдин өкүлдөрү катышып, алыскы райондордон жана айыл жерлеринен келген коноктор да болду. Республикалык деңгээлде уюштурулган Куран жазы долбоорунун автору, Иранда өткөн дүйнөлүк Куран жарышта 80 өлкөдөн катышкан хафиздердин арасынан 2-нчи орунду багындырып, дүйнө жүзүнө кыргыз элин тааныткан Мухаммадияр Кары Курбанбеков атайын Оштон учуп келип, иш-чарабызды ыйык Куран аяттары менен баштап берди. Майрамды уюктурлай, Умма журналы уюштурган майрамдык иш-чарага катышып отурабыз. Ош шаарынан атайын Куран окуу берүү үчүн чакыргына жооп берип келип, азыр Куран окудук. Бардык иштер Куран менен башталган, эң жакшы. Биз өзүбүз байкап көрүп тургандай, бул жерде иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулуп атат. Майрамдык салтанатты өткөрүүгө колдоо көрсөткөн Октябрь районунун акими Жанбек Орозалиев, ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рамина Идырова конокторду Орозо айт майрамы менен куттукташты. Мына айт майрамыбызда жаркырап, күнүбүз да кайда жакшы болуп турат, элибиз да жакшы чогулуп, элибиз да майрамдык маанай болуп турат. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин атынан сиздерди ыйык Орозо айт майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир үй бүлөдө ден соолук, тынчтык, жакшылыктар болсун. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Канатбек Медин уулу дин тутуу эркиндиги бар демократиялуу Кыргызстанга дүйнө жүзү суктануу менен карап жаткандыгын баса белгиледи. Мына бул эркиндикке, ушул ынтымагыбызга биздин мамлекетибиз эле эмес, мына жалпы Орто Азия суктанып атат. Жалпы Орто Азия суктанып атат. Мындай абалды, мындай атмосфераны биз аябай баалап, барктай кадырлай билишибиз керек. Мындан нары дагы улантып кетишибиз керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Азирети муфтийинин орун басары Кадырбердиев Абибила Ажы Орозо айтка жеткирген Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтып, конокторду айт майрамы менен куттуктады. Коомдук ишмер жана активист Акжолтой Тукунов мусулмандарды ыйык майрамы менен куттуктап, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип өттү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун кеңешчиси, дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун директору, саясий илимдердин доктору, белгилүү аалым Кадыр Ажы Маликов Орозо айт 2023 салтанаты Кыргызстанда жашаган жалпы мусулмандардын башын бириктире алгандыгын билдирди. На самом деле концепция данного мероприятия, она имеет коранические корни. А это именно то, чтобы празднование таких праздников, как Орозо айт, Курбан айт, оно стало не просто общенациональным и народным, оно и так обнародно, но чтобы она действительно носила вкус праздника и радости. Масштабтуу салтанат бир нече аянтчаларга бөлүнүп, балдар үчүн амфитеатрда өзүнчө оюн-зоок программалар уюштурулду. Өнөктөштөрүбүз болгон мусулман мектеп жана бакчалардын тарбиялануучулары Куран окуп, нашыт аткарып, конокторго өз өнөрүн тартуулашты. Аниматорлор бөбөктөрдү унутулгус майрамдык маанайга бөлөдү. Эреп бүттүн көңүлдүн бир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган, кереметтүү бүт айлардын султаны. Орозо айттын урматына ар бир бала өнөктөштөр тарабынан даярдалган таттуу кебес, бал муздак, шар жана белектерге акысыз ээ болду. Кыргыз элинин маданиятын, улуттук баалуулуктарын, меймандостугун көрсөтүү үчүн боз үй тигилип, коноктор улуттук тамак аштан даам сызып жатышты. Меймандарга өнөктөштөрүбүз даярдап келген боорсоктор жана таттуулар таратылды. Майрамдык салтанат меймандостукту, ынтымакты жана улуттар аралык достукту даңазалады. Иш-чаранын алкагында уюштурулган мусулман элдеринин маданий фестивали Орто Азия элдеринин, ошондой эле түрк, араб,
Индия, Пакистан элдеринин улуттук маданияты, улуттук кийимдери жана тамак аштары менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түздү. Түрдүү улуттун өкүлдөрү бул күнү атайын орнотулган чатырчаларда өз өлкөсүнүн улуттук баалуулуктарын келген конокторго тааныштырып жатышты. Айт маарек болсун деп айтып кетмекмин. Өлкөбүзгө тынчтык каалайм. Биз ынтымак аялдар кайрымдуулук фонду Чүй областы боюнча айыл жергесиндеги жашаган аялдардан түзүлгөн фондбуз. Тамак аш боюнча көргөзмөгө келгенбиз. Кыргыз улутунда, анан Өзбек улутунда. Өзбекстандан көчүп келген кыргыздар, анан Кыргызстанда жашаган кыргыздар. Мы очень рады находиться сегодня на таком большом мероприятии, посвященном празднованию Ороза Айт. Сегодня второй день Ороза Айт. Данное мероприятие организовывается со стороны редакции УММА. Мы очень рады, что и нас пригласили. Мы неотъемлемая часть кыргызского общества, Кыргызской республики. Мы горды тем, что мы являемся гражданами этой страны. Майрамдык салтанатка памирлик кыргыздар да катышып, кийген кийимдери, колдонгон буюмдары көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. 50, 60, 70, 80 жыл мурдагы ошо эмелер. Маржандар ушулар бүт бар. Булар наследствоне кетет экен да бардыгы олар бүт. Анан ошо бүгүн келгенбиз баш кийимдери бул жакта 20 жакын кийим бар. 4-5 жабдык бар, куржундар бар. Ошондой эле арт көргөзмө уюштурулуп, сүрөтчү мусулман айымдардын эмгектери көрөрмандарга тартууланды. Коноктор ислам искусствосы менен жакындан тааныша алышты. Я сегодня принесла эти 3 картины, вот этот подсолнух и дерево, и цветы. У меня картина «Интерьерная живопись» называется. Я работаю над красками, акриловыми красками, также по талию и текстурной пастой. Дайым бизди колдоп келген белгилүү алып баруучу Алмаз Шер майрамдык салтанатты жогорку деңгээлде алып барды. Окуган таравих намазыңыздар, түнү окуган тахажжуд намазыңыздар, анан албетте жараткандын ыраазычылыгын табалы деп кылган садака битирлериңиздер кабыл болсун. Кыргыз сөз баккан, сөз таптаган төкмөлүк өнөрдү баалап кастарлаган эл эмеспи? Жаш төкмө акын Мухаммед Султанов комуз менен Орозо Айт тууралуу төгүп берди. Ырымдын башы бисмилля, бисмилля деген бисминда. Сөзүмдүн башы бисмилля, сөз баккан акын бисминда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Түркияда 124 саат бою тынымсыз манас айтып, дүйнөлүк Гиннес рекордтор китебине кирген белгилүү манасчы Рыспай Исаков океандай чалкыган манас эпосунан үзүндү айтып берди. Айт күнү ушундай жакшы кийимди кийип алып, бирөөлөр менен көңүлдүн майрамын кылыш керек. Бири-бирине жакшылык каалаш керек, жакшылык арнаш керек. Майрамдык иш-чараны белгилүү маданият өкүлдөрү колдоп келип, түрк тилдүү өлкөлөрүндөгү белгилүү ырчы Турдакун Ниязалиев жана маданияттын мыкты кызматкери Нияз Абдуразаков айтыңыз маарек болсун чыгармасын аткарып беришти. Манайлар албетте майрамдык манайлар, анан атмосфера, айттын атмосферасын чындап эле сезип атабыз. Жылдан жылга баягы ар кандай фонддор, коомдук уюмдар ушундай бир айтты, курман айтты, чындап биз мусулмандардын майрамы деген бир маанайды тартылып атат. Бүгүнкү майрам өтө сонун өтүүдө. Мен үчүн бүгүн быйыл аябай өзгөчө болуп атат. Ушунчалык сонун уюштурупсуздар. Бүгүн майрамдык маанай сезилип атат. Жалпы кыргыз элин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар дайым ушунуңуздардан жазбай, келерки жылдарда буюрса андан да көбүрөөк кылыңыздар деп айтып кетмекмин, сунуштап кетмекмин. Белгилүү эстрада жылдызы Элдос Алмаз уулу Улуу Аллах, алеми таланттуу ырчы Манас Назаркулов сүйүктүү пайгамбарыбызга арналган Я Расул Аллах нашидин аткарып берди. Бүгүнкү ушундай майрамды түзүп берген, ушундай шартты түзүп берген эң алгач УММА исламдык журналына терең ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте бүгүнкү көрүнүш баарыбызга аябай жагып турат. Себеп дегенде баарыбыз көптөн күткөн ушул айт майрамы буюрса жаңы жылды биз аябай күтүп атабыз. Ошондон дагы артык туса тургандай бир жакшы майрам боло турганына ишенип турабыз. Себеп дегенде бүгүн элдин маанайы аябай жакшы. Барабанчы Абдулхамид Алимов чыгыш барабанында кол ойнотуп, шаң тартуулады. Түрдүү улуттун өкүлдөрү өз тилинде ыр окуп, нашыт аткарып, маданиятын, каада салтын, улуттук баалуулуктарын көрсөтүштү.
Меня зовут Абдурахман. Я приехал с Палестины, с арабских стран. Наши друзья тоже. С Иордании, с Палестины, с Сирии. У нас была арабская кухня, разные блюда. Хорошо организовали все. И все было отлично. Иш-чара кызыктуу викторина, конкурстар менен коштолуп, өнөктөштөрүбүз даярдап келген белектер жеңүүчүлөргө тапшырылды. Айт майрамын мына мусулманды ата бабалардан бизге мурас болуп калтырылып келген майрамды, айт майрамды. Ушундагы элди чакыртып, ушундай көп нерсени белгилеп турганы бул өзү жакшы нерсе. Майрамдык саамалыктын алкагында белектер, аксессуарлар жана колго жасалган буюмдардын жарманкеси өтүп, меймандардын сапаттуу кийим кече, белек жана кооздуктарды сатып алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн майрамдын маанайы сонун, Кудайга шүгүр. Жакшы, анткени бир ай орозо кармашты балдарым бардычы. 5 балам менен келди. Бир балам бөлөк жакта жүрөт. Анан кийин келинчегим да келди. Алла жолуна чыккыла дейт. Мына могу чыкканында бир өзү бир Алланын жолу да. Масштабтуу деңгээлде уюштурулган Орозо айт 2023 маданий иш-чарасы мусулмандардын ыйык күнүндө конокторго майрамдык маанай тартуулап, көп улуттуу жана ар кыл ишенимдеги шаар элинин ортосунда диалог түзүүгө көпүрө болду. Достук мамилелеринин чыңдалышына, маданий алмашууга өбөлгө түзүп, коомубузда тынчтык жана өз ара түшүнүшүүгө салым кошо алды десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күн аябай сонун болуп жатат. Ошол уюштургандарга баардыгына чоң рахмат. Алла разы болсун. Баардыгынын маанайына жакшы, баардыгы жакшы. Мен да неберелерим менен келгенмин. Ооба, биз чоң ата экөөбүз ошо неберелердин конкурска катышкандарын көрүп жүрөбүз майрамдап. Жакшы, маанайыбыз өтө сонун. Белгилей кетсек, Умма журналы 2019 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы эс алуу багында масштабтуу деңгээлде Орозо айтка карата майрамдык салтанат уюштурган. Борборду майрамдык шаңга бөлөп, миңдеген адамдын сүйүнүчүнө себепчи болгон иш-чаранын башкы демөөрчүсү Раян Билдинг курулуш компаниясына салтанатты өткөрүүгө көмөк көрсөтүп, жардамын аябаган бардык өнөктөштөрүбүзгө жана кызмат кылган ыктыярчыларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү мааракенин иш-чаранын демөөрчүсү болууну Аллах Таалам насип кылган экен. Биздин курулуш компаниянын атындагы орозо кармоочулардын бешикке кирүүчү дарбазаларынын бири Раян деп аталгандыктан бул биз бүгүнкү иш-чараны колдобой койбойт элек. Ошондуктан Аллахым бизге бөлүшүүгө жетчү ырыскы жана ошого алып барчу табыс берсин.